Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей 2012 жылдагы өзүнүн мөөнөтү бүтүп, алдыбызда жаркырап жайнап жаңы 2013 жыл келе жатат. Биз илим жана турмуш теледолбоордун уюштуруучуларынын атынан сиздердин баардыгыңыздарды ошо жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жаңы жылда жаңы ийгиликтер, заманыбыздын тынч болушун каалайт элек. Мынакей өтүп бара жаткан жылыбыз илимий ачылыштардын жана илимий жетишкендиктердин чоң жылы болду. Жалпы эле акыркы 10-15 жылда дүйнөлүк илимдин өнүгүү тенденциясы абдан динамикалуу, абдан маанилүү болгондугун эске алып, биз 2012 жылдын башында кыргыз тилинде биринчи жолу ушул илим изилдөө жаатында, аларды чагылдыруу иретинде, чагылдыруу максатында илимий популярдуу илим жана турмуш теледолбоорун сиздерге тартуулаган болчубуз. Ошо теледолбоордун мынакей 1 жылдыгы болуп жатат. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу телекөрүүчүлөр, 2012 жылды узатып жатып, биз ошол адамзаттын баардыгы эле ошо жашоо турмушундагы жаңылыктардын ичинен илимдин жетишкендиктерин өзгөчө ошо сиздерге ушундай бир сыймыктануу менен, канааттандыруу менен айтууга толук негиз бар. Себеби дүйнөлүк жаатта, анын ичинде Кыргызстанда илимдин чоң жетишкендиктери, чоң ийгиликтери болду. Проблемалар да болбой койгон жок, алар дагы болду. Мисалы дүйнөлүк жаатта биринчи жолу айталы Европанын аймагында баягы биз башында сөз кылган чоң адрондуу коллайдерлердин жетишкендиги, натыйжада элементардык бөлүшөлөрдү болуп көрбөгөндөй чоң ылдамдатууга жетишкендиктери физика илиминде жана жалпы эле техника илиминде өздөрүнүн жакшы жыйынтыгын берди. Мындан сырткары материалдардын касиетин изилдөөдө, анын ичинде оптоэлектроникага өбөлгө түзө турган жаңы материалдар, графендердин табылышы дагы ушул 2012 жылга таандык болуп калды. Булардын баардыгы чынында дүйнөнүн илимин байытууга, техниканы, прогрессти ылдамдатууга өбөлгө түздү. Алардын ичинде биздин Кыргызстандын илими баардык тармактар боюнча ошол жөнөкөй нанотехнологиядан баштап медицина илиминде бир топ жаңылыктар, жетишкендиктер, андан кийин техникалык сейсмология багытында, жалпы традициялык илим багытында, адабият, биздин тарых, кыргыз элинин тарыхы, булар боюнча бир топ жаңылыктар жөнүндө сиздерге азын-олук кеп кылып келдик. Ушул 2012 жыл боюнча теле берүүбүздүн ошо хронологиялык форматында сиздерди дагы бир жолу ошо эс тутууңуздарды жаңылап койру деген ушундай биздин аракетибиз болду. Анда биринчи эле 2012 жылдын февраль айында Улуттук илимдер академиясынын химия жана химиялык технологиялар институтунун алдыңкы окумуштууларынын бири, химия илимдеринин доктору, профессор эжекебиз Сулайманкулова Саадат эжебиздин жетекчилиги астында Кыргызстанда нанотехнология багытында кандай илим изилдөө иштер жүргүзүп жаткандыгын сиздерге тартуулаган болчубуз. Бул нанотехнология менен 1987 жылдан бери алек болуп атабыз. 20 жылдан ашып кетти болуш керек, санап көрсөкчү. Андан бери 60тан ашык наноматериал алганбыз. Ал жерден көрсөңөр, биздин ошо наноматериалдарды алуучу ыкмабыз да. Биздин способ, методду получения наноматериалов в импульсной плазме, создаваемой в жидкостях деп айтылат да. Анын негизи 2 электродду алып ток өткөргөн. Мисалы, бул жерде графитовый электроддорду көрүп турасыздар. Анан бир суюктукка салып, сууга салсак болот. Мисалы, ушул жерден 2 графит электроддорду сууга салып туруп ортосунан плазма уюштурсак, ошол плазманын ичинде наноструктуралар пайда болот. Химиялык, физикалык характеристикалар кандай температурада, кандай басым? Температура 10 миңден 100 миң градуска чейин. Давление болсо 3дөн 10 килобарга чейин. Анан өтүшү где-то микросекунда да убактысы. Ошол убакытты өткөндө наноструктуралар пайда болуп калат да. Бул биздин илим жана турмуш телебөрүүбүздүн алгачкы
долбоору болгон болчу. Бул жаатта бир топ илимий айрыкча ушу курулуш иштер жаатында материалдардын сапатын, химиялык жана физикалык сапатын өнүктүрүүдө, өркүндөтүүдө, ошол нано технологиялык, нано ченемдерге чейинки ошол бирдиктерде илимий изилдөө жетишкендиктер жөнүндө сөз болгон болчу. Чынында бул абдан чоң сиздердин кызыгууңуздарды туудурду. Бир топ каттарды алдык. Бир топ кайчы пикирлер боюнча сөздөр болду. Мен ойлойм, бул абдан чоң кызыгууну жаратты. Андан кийин биз бүгүнкү ошо 21-кылымдын эң актуалдуу проблемаларынын бири болгон медицина жаатындагы онкология оорусу. Бул онкология жаатында дагы бир топ биздин Кыргызстанга башы көрүнүп калган онкология институтунун алдыңкы окумуштуулары Накен Касиев жана Турусбек Абдылдаевдардын ошо популярдуу түрдө онкологиянын ошол илдеттери, алардын ошол уюштуруу иштери жана кандай ооруларды дарылоо максатында илимий изилдөө иштери жүрүп жаткандыгына баарыңыздар күбө болгон болчусуздар. Рак ооруларынын диагнозун табууда дагы мына өзүңүздөр козгоп аткан нанотехнология, наномедицина өтө келечектүү нерсе да. Бул тууралуу мына өткөн кылымда Ричард Фельдман деген окумушту айтып өткөн, ылдый жакта көп оорун бар дегенде, значит ылдый жакта оорун көп дегени ошол микрочастицалардын деңгээлинде оорулуу клеткаларга дарыны ташып жеткирүү, анан ошолорду адрестүү түрдө жанагы клетканын ичиндеги митохондрия, ядро дегендери бар да, мына ошолорго чейин жеткирип, анан ошол клеткаларды жок кылуу боюнча көп нерселерди негиздеп кеткен. Ал киши ошол наномедицинанын мындай бир пайгамбары болуп эсептелет да. Эң дүркүрөп өнүгүп келе жаткан илимдердин бири бул кристаллофизика илими, заттардын, ошо органикалык эмес заттардын касиеттерин изилдөө. Бул оптоэлектрониканын азыркы жалпы техниканын ошо жетишкендиктерин өбөлгө түзгөн илим менен сиздерди тааныштыруу иретинде биз Кыргыз Илимдер Академиясынын алдындагы физика институтунун физика лабораториясынын башчысы, техник илимдеринин доктору, Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Мустафа Кидибаевдин маягын тартуулаганбыз. Анда бүгүнкү ошол физиканын, анын ичинде кристаллофизиканын, кристалдардын оптикалык, техникалык, жалпы эле физикалык касиеттери жөнүндө кызыктуу аңгемеси болгон. Мамлекетке бир салым кошпосо, баарыбыз эле келе бер дегенден алыс. Биз ошон үчүн ошо турмуштун оорлугуна карабай, ар кандай балдарды алдап салдап физика жакшы деп мактап атып, эптеп алып келип атабыз. Бул жагынан биздин байланышыбыз Институт кристаллография деген Москвада союзунда головной ошондо болдум. Урал, Томск, Новосибирскиге ушуларга алар өзлөрү алардын стипендиясын берип окутканга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошон үчүн ушу балдарды алып келип быйыл бирөө Уралга кетет. Анан дагы сүйлөшүп атабыз. Бирок ушу балдар дагы ал эмес, Европага мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгер балдар алар айтат, биз бир эле шарт дейт. Физиканы жакшы билсе, биз сурайбыз дейт, экзамен алабыз. Тил не обязательно дейт. Биздин Кыргызстан үчүн, жалпы эле жер шары үчүн абдан актуалдуу болгон бул сейсмология илими. Сейсмология илими боюнча бизге абдан кызыктуу, жетишерлик деңгээлде так жана даана маекти техник илимдеринин доктору, ошол Кыргызстандагы сейсмология институтунун директору профессор Канатбек Абдрахматов агайыбыз сөз кылып берди. Бунда бүт Кыргызстан боюнча сейсмология, ошо сейсмикага, жер титирөөгө дуушар боло турган райондордун абалдары жөнүндө, алардын алдын алуу жөнүндө ушундай бир аңгемелер болгон болчу. Республикабыздын жеринде 24 сейсмикалык станциялар бар. Ошо 24 станциядан бүт болгон информация келип ушу борборго түшөт. Эгерде бир жерде жер титирөө болсо, мисалы 3 секундтан кийин биз бул жер титирөөнү бул экрандан көрөбүз. 3 секундтан кийин экрандан көрөбүз. Анан бул кыздар отуруп алып, ошо жер титирөөнүн очогу кайсы жерде болду,
күчү кандай болду, координаттарда кандай болду, тереңдиги кандай болду деп маалыматты эми бир 10-15-20 мүнөткө чейин иштешет, анан ошол маалыматты так берет. Ал мана маалыматты биз баягы өзгөчө кырдаалар министерствосуна беребиз, анан өкмөткө беребиз, башка өзүнчө жолдор менен иштешебиз. Дагы бир тема, дагы бир окумуштуубуздун түшүнүгү менен сиздерге жеткиликтүү жеткиришке аракет кылдык. Бул дагы кристаллдардын оптикалык жана физикалык касиеттери боюнча. Ал жөнүндө маекти биздин агайыбыз белгилүү окумуштуу Арапов Байыш Арапович маек куруп берди. Жаңы приборлор менен иштөөнү үйрөнүп келе жатабыз. Биз бул багытта Тарту университетинин Эстониянын окумуштуулары менен байланышыбыз өтө жакшы. Баягы сиздер баштаган традиция уланып келе жатат. Ошол багытта дагы азыр дагы бир жакшы жол болуп, баягы интернет аркылуу алынган результаттарды дагы өз ара талкуулап, алынган результаттарды дагы өз ара кеңешип неме кылып турабыз. Эң кызыктуу темалардын бири болуп, абдан көп каттарды алдык. Бул биздин Кыргызстандагы молекулярдык биологиянын өнүгүшү, алардын перспективасы. Бул жөнүндө биздин академик агайыбыз белгилүү окумуштуу Алмазбек Алдашев сөз кылып берди. Бизде Кыргызстанда анан дүйнө боюнча эң чоң проблема диабет болуп атат. Эми ВОЗдун прогнозу боюнча 2020 жылдарда дүйнө боюнча, анан Кыргызстан боюнча диабет биринчи орунда чыгат. Кант диабети. Кант диабет. Ошо маселе өтө татаал болуп атат. Мисалы берки өзүңүз билесиз, берки инсулиндин баасы өтө кымбат. Анан алар биз барына ала албайбыз инсулинди. Анан дары өтө кымбат болуп атат. Ошон үчүн биздин максатыбыз ошо биздин изилдөө боюнча берки генетический фактор рисктерди карап атабыз. Ушул генетический риск факторлор ар түрлүү гендер бар, ушул диабет, кант диабетке тийиши бар. Ушул бир резистин деген гормоналдык фактор бар. Ушул резистиндин генди изилдеп атабыз. Ушул резистиндин генинин ичинде мутация бар. Ушул мутацияны байкап карап атабыз. Ушул мисалы ар түрлүү пациенттер бар. Ушул пациенттердин кандай ушу полиморфизм гендин байкап, анан аларга биз уже диагностиканы жасайбыз. Мисалы алардын бир чоң вероятность бар. Диабет, кант диабетке айланат. Ушу алар оорулары. Анан кандай ушу берки сактаныш керек диабеттен, берки здоровый образ жизни, берки өтө майлуу тамак ичпеш керек, анан физически активность болуш керек. Ушундай биз эмес, бирок докторлор биздин анализге таянып, аларга рекомендация берет. Мында биз түздөн түз ошол академик агайыбыз баштаган лабораториядан репортаждарды уюштуруп сиздердин назарыңыздарга жеткирүү менен ал жерде бир эле ошол атактуу белдүү окумуштуулар эмес, жаштар абдан көп тартылып жаткандыгын, алардын ошол окуу иши менен илимий ишти кандай айкалыштырып жаткандыгы жөнүндө азын олок сөздөр болду. Кыргызстандын илим саясатын өнүктүрүү, аны уюштура билүү ар бир мамлекеттин милдети, андан кийин ошол укуктук милдети болгондо дагы экендигин эске алуу менен биз Кыргызстанда эмне үчүн айталы илим изилдөө иштерин уюштуруу маселеси бир топ мүчөлөштөргө ээ болуп атат. Кандай кыйынчылыктары бар, алардын перспективалары кандай деген темада белгилүү эки медик илимдердин доктору агайларыбыз Калдарбек Абдыраманов жана Батыралиев Талантбектер сөз кылышты. Алар дүйнөлүк ошо илим изилдөө институттарын уюштурууда, алардын контекстинде биздин Кыргызстанда кандай көйгөй маселелер болуп жатат, негизги илим изилдөө иштерин университеттерде жүргүзүүнүн перспективасы кандай, жана бул жерде Илимдер Академиясынын орду кандай, илим жаатында биздин Кыргызстан, анын ичинде биздин парламент ошого туура келген илимди өнүктүрүүдөгү мыйзамдарды туура көтөрүп, туура жазып элге жеткирип жатабы? Ошол маселелер боюнча дагы сиздер менен абдан кызыктуу маектер болду. Башка тармактарды мен айтпай эле койгом, мага жакыныраак ошол илим жагынан ошол академия эң бул Кыргызстандагы өтө коррупциялашкан уюм. Менин агайларым
мугалимдерин таарынбаса керек. Эми бардык илим эле бирдей тегиз эле ушул илимге көңүл бурбай койду деп айта албайм. Көпчүлүк илимпозмун деп айтып жүргөн агай эжелерибиз ошол илимпоз деген атка татыбай калды, башка иштер менен шугулданып. Азыр жана көрөк аттын артынан ушу илимди дагы, илимдин жанагы бир алсыз жактарын биздин шартка байланыштуу пайда болгон, ушунун өзүнүн кызыкчылыктарына пайдаланып жатканы бизге өтө өкүндүрөт. Академиянын бирликтери, бөлүмдөрү аябай чоң. Аткара турган иштери чоң. Ошон үчүн академиянын бүгүн заманбап өздөрүнүн уставын да алмаштырып, ошол жерде иштегендерден талапты да өзгөртүп, Кыргызстанга биринчиден өздөрүнө, экинчиден иштеген институттарына, үчүнчүдөн ошол бүтүндөй академияга пайда кетире турган, Кыргызстандын илимине, билимине пайда кетире турган бир жолду издешибиз керек. Биз андан кийинки темабыз Кыргыз Республикасынын травматология жана ортопедия борбору жөнүндө болду. Анда дагы биз ошол жерден бир топ телекөрсөтүүлөрдү сиздерге тартууладык. Ал борбордун башчысы бир эле биздин Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк ортопедия жана травматология илиминин алдыңкы саптарында турган академигибиз Жумабеков Сабырбек агайыбыз өзү ошол комментарий жасап, бул илимдин жетишкендиктери, проблемалары жөнүндө абдан кызыктуу кылып сиздерге айтып беришти. Биздин негизги максатыбыз, бирден бир максатыбыз бул борбордун ушул дүйнөдөгү эң болуп аткан жаңы технологияларды, дүйнөдөгү жаңы илимий жетишкендиктерди ортопедия, травматология тармагында ошонун баардыгын Кыргызстанга алып келүү жана Кыргызстандын жарандарын, Европанын жарандарындай эле жана өнөккөн мамлекеттин жарандарындай эле жогорку деңгээлдеги дарылоо ыкмалары менен дарылануу укугун алып келүү. Мына ошол укукту биз алып келишибиз керек да. Ошонун негизинде ушу биздин борбор түзүлүп, ушул багытта биз иштеп келе жатабыз. Бул биринчи максат. Экинчи максат албетте илимий аталыш болгондон кийин жалаң гана дүйнөлүк жаңы нерселерди гана колдонбостон өзүбүз дагы дүйнөлүк ортопедияга, дүйнөлүк травматологиядагы болгон өзүбүздүн илимий жетишкен ийгиликтерибизди, жаңы ачылган ачылыштарыбызды, жаңы ойлоп тапкан жакшы нерселерибизди ошолорго киргизүү, Салым кошуп, бүткүл дүйнөлүк ортопедияга салым кошуу. Мына ушул эки максат менен биздин борбор түзүлгөн, ушунун негизинде иштеп келатабыз. Кыргыз элинин өзүнүн идентификациясы, жашоо шарты жөнүндөгү да тема абдан кызыктуу козголуп, ал боюнча биздин көрүнүктүү окумуштууларыбыздын бири, техник илимдердин доктору, Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Тентиев Жумабек Тентиевич абдан кызыктуу айтып берди. Ошол боз үйдүн өзүнүн философиясы, анын архитектуралык өзгөчөлүктөрү, кылымдардан бери эмне үчүн боз үй Кыргыздын ушул жан шериги болуп келгендиги, анын илимий базистик түшүнүктөрү кандай экендиги жөнүндө абдан кызыктуу берүү болду. Көчмөн цивилизациясы бул дүйнөдөгү эң байыркы цивилизациядан болуп атат да. Мисалы жана шумерлер, алар эми далилденип атат, байыркы бул көчмөндөр экен да барган. Эми жана Египетти деле 18 кылым мурда биздин эрага чейин көчмөндөр басып алып 160 жыл башкарган экен да. Анан эми көп нерселер бар экен. Аны баягы кийинки тарыхты эле жакшы туура көргөзбөгөн үчүн биз да билбей калбадыкпы. Анан мына жаштарга туура коюп атасыздар. Жаштар билиш керек экен. Эми жаштардын кызыгуусу жакшы. Анткени биз университетте лекция окуп, анан ушу жөнүндө сөз кылсак абдан кызыгышып, абдан терең билгиси келет да. Анткени бул дүйнөдө биз ким экенибизди билбесек башка эл сыйлабайт да. Анан мына байыркы цивилизация эми ушул күнгө чейин өчпөй келген таң калыштуу нерсе да. Ошондуктан түптүү, анан күчтүү цивилизация экенбиз да, анан цивилизацияны түзүп турбуз. Анан эми биздер мына азыр жанагы боз үйдөн ушунча информация чыгып атат. Анан төрөлгөндөн баштап аксакал болгучу бүт салттар бар. Өзүнүн модасы да бар. Кылымдардан бери келе жаткан. Анан мына бу
аң сезимдин өсүшүнө, анан азыркы цивилизацияга бизде кошо турган көп нерсебиз бар экен. Ушул Жумек Тентиевичтин ошо берүүсүнөн кийин абдан көп баягында суроолор келди, кызыгуулар болду. Мен ойлойм, бул жакта да бир топ илим изилдөө иштери жүргүзүлөт. Ушул эле багытта Улуттук агрардык университеттин ректору, ветеринария илимдеринин доктору, Улуттук илимдер академиясы корреспондент мүчөсү профессор Рысбек Нургазиевдин комментарийиси менен ветеринария жаатында бизде кандай илим изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ал боюнча ошол ветеринария илим изилдөө институтунун эмгек жамааты менен жолугушуп, алардын ошол жасаган иштери боюнча аспиранттардан баштап илимдин докторлоруна чейин, анын ичинен ветеринария илимдеринин доктору Кудайберген Абдыкеримов агайыбыздын комментарийлери менен бүгүнкү күндө ошол ветеринардык абал, жалпы эле оорулар, малдын ортосунда оорулардын тийгизген таасири, алардын алдын алуу, бул жаатта биз кандай иштер жүргүзүп атабыз, илим кандай өнүгүп атат, бул да сөз болду. Биз азыркы күндө ошол дүйнөлүк борборлор менен байланышып, бул Россия, Европа, Америка, Канада, мына ошол лабораторияларда кандай ветеринария илим боюнча жумуштар жүргүзүлүп аткан болсо, биз дагы ошолордон кем калбай, биз ошол жерде жасалып аткан илимий жумуштар менен биз тыкыз байланышта болуп, мына ошол дүйнөлүк ветеринардык илимде болуп аткан жаңылыктын баарын Кыргызстанга киргизип, практикалык ветеринарияга жардам берүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Абдан кызыгынуу туудурган дагы бир илимдин тармагы жөнүндө сиздерге биз маек тартууладык. Ал негизинен кыргыз элинин тарыхы, кыргыз мамлекетинин тарыхы боюнча филология илимдеринин доктору, белгилүү профессор, лингвист Бекбалаев Амангелди Бекбалаевич агайыбыз сөз кылып берди. Бунда биз негизинен ошол мурдагы байыркы кылымдагы кыргыз элинин тарыхы кандайдыр деңгээлде ошо гундар менен байланышкандыгын, жалпы эле түрк элдери менен байланышкандыгын, чыгыш менен батыштын ортосундагы тарыхый эң жөнөкөй баягындай бир мамилелерден баштап абдан жогорку деңгээлдеги ошо согуш учурундагы, басып алуучулук учурундагы бири менен болгон мамилелер жөнүндө абдан кызыктуу илимий фактылар айтылды. Готтор деген мурун 2-нчи кылымда биздин доордо 3-чү, 4-чү, 5-чи кылымга чейин түштүк Россияда жашаптыр. Жана Волга деген готтун чек экен. Ошо жакта немис тилде ошондой бир бар, Волга, Мутор Волга, Дойчер флюс деп, немецкая река деп ошо жактан калыптыр да. Немистерге ошол мезгилде тиешелүү экен да Волга. Ошол жерде чек бар экен. Аркы чек Дунайда экен. Түштүк Россия, Украина гот мамлекет экен ошондо. Анан 4-чү кылымда аларды гундар базалат экен. Гундар деген биздин бабалар экен. Караса, аны бүгүн дал көрсөтүп берем. Ошого мен китебим ошо негиз ошол. Дал дегеним ошол. Биздин бабалар экен. Аны басып алып аларды, жарым готторду өзүнө багындырып, готтордун жармысы ар жака качып, Германия жака, Европа жака качып, анан бир 2,5-3 кылымга чейин биздин бабалар ошо Европада жүрөт. Жана Венгрияга чейин барып, Венгриянын аты мурунку жана гун тилинде бушта экен, Пошта деген бош жер экен. Бош жерди бошта экен. Ошо бош жерди ээлеп алыптыр да биздин бабаларыбыз. Анан бүт ар жактын баарын ошо поштаны жана эме кылып, лагерь кылып, аванпост кылып, бүт ар жактын баарын ар жака аскерлерди жиберип, багындырып, Европада жана великий переселение народов дейт тарыхта. Ошонун баарын, ошо жактын баарын биздин бабалар баштаптыр. Биз сиздер менен дагы этнография жөнүндө аңгеме курдук. Ал аңгемени дагы тарых илимдеринин доктору, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Абдылбек Асанканов айтып берди. Бул кишинин жетекчилиги астында илимий экспедиция бир эле биздин Кыргызстандагы ошол этнография илимдеринин эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн жөнүндө айтып гана тим болбостон, Кытай, Монголия,
жакынкы чыгыштан баштап биздин өзүбүздүн жалпы Борбордук Азиядагы ошо этнография илимдеринин өнүгүшү, алардын түзгөн өбөлгөсү, илимий жетишкендиктер жөнүндө абдан кызыктуу аңгеме болду. Биз ошо жылдын аягында баардык эле дүйнө жүзүндө илим иштери боюнча жетишкендиктердин ошолорго сыйлануусу, ар кандай баягындай бир мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктарга татыктуу болгон илимий иштер жөнүндө, инсандар жөнүндө, илимий институттар жөнүндө сиздерге дагы өзүбүздүн атайын теле берүүбүздү сунуш кылдык. Ал илим жана техника жаатындагы 2012 жылдагы Кыргыз мамлекеттик илим жана техника боюнча сыйлыктары. Бунда биздин катышуучулар болуп, негизинен ошол техника илим жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары академик Мурзабраев Бектемир Мурзабраимович, Мизамов Асредин, Кыргыз суу долбоор иштери боюнча, андан кийин Асанканов Аблабек кыргыз этнографиясы жана тарыхы боюнча, Ауыт Асанов физика математика илимдеринин доктору ошол математика жаатындагы жазылган эмгектер боюнча кызыктуу өздөрүнүн жетишкендиктерин айтып беришти, проблемалар жөнүндө сөз болду. Менимче бул дагы көп ушул кызыгууларды туудурду. Айрыкча биздин илимге ошо берилип, өзүнүн илим менен байланыштырууга аракет кылган, ошого кыялданган ошо жаштарыбыз үчүн менимче бул да бир кызыктуу аңгеме болду окшойт. Аягында биз Нобель сыйлыгын, эл аралык Нобель сыйлыгынын лауреаттары жөнүндө сөз кылдык. Мында негизинен Альфред Нобельдин ошо сыйлыгын 6 номинациясынан тең кыскача комментарий бердик. Мында физика багытында, химия багытында, физиология жана медицина багытында, адабият багытында, экономика, андан кийин ошол тынчтыкты сактоо боюнча бардык лауреаттар менен сиздерди тааныштырып, алардын эмне себептен кандай илимий жетишкендиктери жана ачылыштары боюнча ошол эл аралык абдан эң престиждүү деп эсептелген Нобель сыйлыгына ээ болгондугу жөнүндө сөз кылдык. 2012 жыл чынында эле чоң илимий ийгиликтердин жылы болду. Азыр биз ушундай заманда жашап жатабыз. Илимий изилдөөлөр, информациялык технология, анын ичинде биотехнология, нанотехнология ушул жаатта дагы акыркы 5-6 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй чоң тездикте, чоң темпте бүткүл дүйнөлүк илимий лабораториялар, илимий мектептер абдан катуу иштеп атышат. Биз ойлойбуз, астыбыздагы турган 2013 жылдагы өзүнүн илимий жетишкендиктери, илимий түшүмдөрү боюнча эң ошол бир жакшы алдыңкы жылдардан болот деген үмүтүбүз бар. Ошол дүйнөлүк илимпоздордун катарында биздин кыргыз илимпоздору дагы өздөрүнүн чоң ачылыштарын жана үлүштөрүн кошот деген чоң үмүтүбүз бар. Ага баардык шарттар бар деп ойлойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 2013 жылды тосуп жатып, ушул 2012 жыл абдан жемиштүү илимий жылдардын болгондугун баса бергилеп, сиздердин баардыгыңыздарды дагы бир жолу алдыбызда келе жаткан жаңы 2013 жыл менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге сунуш кылдык. Теле эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.